Bizim 700 minge жақын жаранымız sırtta migratsiyada жүреді. Жоғарыда көрсетілгендей, biz адам ресурстарының санымен емес, сапатымен ғана алға жылалауыз. Hurmatlı mekendeshlerim, biz önüngü келе жатқан ekonomikası açık memleketmiz. Dünyadagi proseslerden chetde qala almayız. Аларды biz икемдүү пайдалана билсек, өлкө өзүнүн өнүгүү темпи ыкчамдайт. Сөзсүз эске ала турган, таасири тийип жаткан глобалдуу тенденцияларга көңүлүңөрдү бура кетейин. Биз өтө уникалдуу адамзат тарыхында болуп көрбөгөн бурулуш мезгилинде жашап жатабыз. Анткени адамзат жаралгандан баштап 20-кылымдын башына чейин жер бетинде калктын саны болгону 1,6 миллиард адам болгон. Азыр жер шарынын калкы 7,7 миллиардтан ашып, 120 гана жыл ичинде 6 миллиард кишиге көбөйдү. Калктын мындай тез өсүшү Азияда, негизинен бизге жакын мамлекеттерде байкалууда. Демек, бул чөлкөмдө жаратылыш ресурстары, суу жана азык-түлүк үчүн атаандаштык күчөйт. Биздин жакынкы тегерегибизде да өзгөрүү динамикасы абдан ыкчам болууда. Кытай Республикасы жыл сайын 7 миллион адамга көбөйүп жатат. Казакстан жылына 240 миң, Өзбекстан 550 миң, Тажикстан 200 миңге жакын адамга көбөйүүдө. Ал эми Кыргызстан жылына 122 миң адамга өсүп жатат. Эми биз бул кырдаалды өтө терең анализдеп, миграциялык саясатыбызды гана эмес, жалпы эле социалдык саятыбызды өзгөртүшүбүз керек. Жоғарыда көрсөтүлгөндөй, biz адам ресурстарынын саны менен эмес, сапаты менен гана алга жылалабыз. Ошондуктан билимге, ден соолукка өзгөчө көңүл буруп, адам потенциалын өстүрүүгө, жаңы технологияларды өздөштүрүп, коом турмушуна киргизүүгө biz абдан муктажбыз. Бирок